Саламатсыңар балдар. Силер менен бүгүнкү 9 класстын геометрия сабагынан цилиндрдин бетин аянты деген темага токтолобуз. Анда эмесе бүгүнкү темабыз жаңы түшүнүктөр, жаңы формулалар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дептер, калем саптарды даярдап жазып алабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы балдар. Сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетсем. Цилиндр жөнүндө түшүнүктү аласыңар, элементтерин билесиңер, аянтын табууну үйрөнөсүңөр. Жаңы билим билгичтиктерди, логикалык ойлооңарды, эрежелерге так болууңарды, өз алдыңарча иштөө жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Бүгүн анда эмесе бир аз өзөктүк түшүнүктөрдү кайталап эсибизге түшүрө алсак. Биринчи суроо: тик бурчтуктун аянты кайсы формула менен табылат? Туура. А, В формуласы менен табылат. Экинчи суроо: тегеректин аянты кайсы формула менен табылат? Туура айтасыңар, азаматсыңар. Пи көбөйтүлгөн R квадрат формуласы менен табылат. Андан кийинкиси: айлананын узундугун табуу формуласы. Абдан жакшы. 2 пи R формуласы менен табылат. Эми балдар, цилиндрдин аныктамасын көңүлүбүздү бурайлы. Тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Мынакей балдар, мен силерге анимация түрүндө көргөзүп койдум. Цилиндр бул архитектурада көп колдонулат. Көптөгөн архитектуралык курулуштарда цилиндрдин формасында болот. Алардын эң белгилүүлөрүнүн бири, башкача айтканда, дүйнөдөгү белгилүү компаниялардын бири Кытай мамлекетиндеги Apple Store компаниясынын белгиси. Бизге сүрөттө көрсөтүлүп турат. Балдар, силерге цилиндр жөнүндө бир аз элементтерин кайталап кетсек. Каптал бети. Цилиндрдин бийиктиги. Цилиндрдин негизи. Цилиндрдин огу. Цилиндрдин каптал бетинин аянтын табабыз. Карап көрөлү. Каптал бетинин бийиктигинин салыштырмалуу биринин жазсак, бизге тик бурчтук пайда болот. Мынакей балдар, карап көрсөк, бизге тик бурчтук пайда болду. H бул тик бурчтуктун бийиктиги деп аталат. Ал эми узунун айлананын узундугу түрүндө алсак болот. Аны 2 пи R деп алабыз. Ал эми каптал бетинин аянтын карайбыз. S барар 2 пи R көбөйтүлгөн H. Эми балдар, цилиндрдин толук бетинин аянтын карайбыз. Цилиндрдин 2 негизи, андан каптал бети. Цилиндрдин негизи тегерек формасында болгондуктан, аны тегеректин формуласы пи R квадрат аркылуу белгилеп алабыз. 2 негизи жана каптал бетинин аянты 2 пи R
H деп белгилесек, ушулардын жалпы суммасы цилиндрдин толук бетинин аянты деп аталат. Демек, S барабар толук бетинин аянты 2πrh каптал бети плюс 2πr квадрат 2 негизинин аянты. Мында балдар, жалпы көбөйтүүчүнү кашаан сыртына чыгарып, STB барабар 2πr'ди кашаан сыртына чыгарып, кашаанын ичине H плюс R деп жаза алабыз. Мына балдар, силерге формулалар боюнча түшүнүктүү болду окшойт. Эми ушул формулалардын ордуна коюп, көнүгүү карайлы. Цилиндрдин диаметри 7 см, ал эми бийиктиги 5,5 см болсо, анын толук бетинин аянтын тапкыла. Бизге бийиктиги H 5,5 см, диаметри 7 см, радиусу 3,5 см болгон бизге цилиндр берилген. Эми ушул цилиндрдин толук бетинин аянтын табабыз. Бизге толук бетинин формуласы берилген. STB барабар 2πr кашаан сыртына чыгарып, кашаанын ичинде H плюс R деп барабар 2 көбөйтүлгөн π көбөйтүлгөн 3,5 R'дин мааниси, кашаан сыртында көбөйтүү, кашаанын ичинде R'дин мааниси 5,10 H'тын бийиктиги 5,5 плюс R'дин мааниси 3,5 барабар 63 көбөйтүлгөн π. Мында π'нин мааниси 3,14 барабар. Экөөнү көбөйткөнүбүздө 197,82 см квадрат. Мына балдар, жообун негиздесек, цилиндрдин толук бетинин аянты 197,82 см квадратка барабар. Үйгө тапшырма. Окуу китебиңердеги 63 параграфтагы номер 17-18 көнүгүүлөрдү чыгарабыз. Ишиңерге ийгилик. Ушуну менен видео сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула.